Социалдык тармактардын өнүгүшү менен заматта маалымат алып беришүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Бирок ошол эле учурда биз фейктер тараткан жалган маалыматтардын жана троллдордун активдүү ишмердүүлүгүнүн көзү болуп жатабыз. Фейк жана троллдор чындыкка таптакыр дал келбеген же жасалма маанай жаратуу аракетинде фактыларды бурмалаган провокациялык маалыматтарды таратууда интернет платформаларын колдонушат. Буга чейин мындай тажрыйбалар болгонуна карабастан заманбап дүйнөдө алар жаңы масштабка чыгып, коомдук маанайга таасири күчөй баштады. Мындай жасалма маанай жаратуу аракеттери саясий процесстерге, социалдык туруктуулукка, ал тургай адамдардын психологиялык абалына олуттуу таасирин тийгизет. Биз бүгүн интернетте байырлаган фейк жана троллдор саясий куугунтукка кабылган саясатчыларды, активист жана журналисттерди, бейөкмөт уюмдарды каралууга катышкан YouTube каналдар тууралуу айтып беребиз. Он бир журналист камакка алынган күнү башка дагы көз карандысыз медиалардын журналисттерин, жетекчилерин активдүү каралуу башталды. Каралууга кабылгандардын арасында Политклиника медиасынын башкы редактору Дилбар Алимова да бар. Алимова чет элдик уюмдардан алган акчасына өтө эле тың жашайт десек болот. Өзүнүн 4 үйү бар экен. Биз каралуу өнүктүгүнө катышкан YouTube каналдар кимге таандык, кайсы троллдор, фейктер эркин журналисттерге чабуул жасаганын анализдеп көрдүк. YouTube'дагы саясат каналы 2021-жылы 11-январда Казакстанда катталган. 11 журналист камакка алынган 2024-жылдын январь айында саясат каналы көз карандысыз медиалар тууралуу каралуучу маанайдагы 18 видео бөлүшкөн. Видеолордун айрымдары орус жана англис тилдерине которулган. Бул канал Политклиника медиасынын башкы редактору Дилбар Алимованы каралууга да активдүү катышты. Аталган каналдын видеолорунун көпчүлүгүндө кастык тили колдонулган. Мисалы, бет тырмак блогер, ээн ооз журналисттер, шпиондор, чыккынчылар, саткын бузуклар деген сөздөрдү кездештирүүгө болот. Көз карандысыз медиаларды каралууга активдүү катышкан бул аккаунт жарыялаган алгачкы видеолорун карап көрдүк. Саясат каналы ачылгандан бери бийликчил саясатчылардын жаңылыктарын байма-бай бөлүшүп, позициячыл маанайдагы саясатчыларды каралаган материалдарды да жасап келген. Алардын арасында Кемпир-Абад иши боюнча камалгандар, көз карандысыз журналисттер жана бийликти сындап келген активисттер да бар. Мындан 1 жыл мурун каналдын видеолорунда чыгып жүргөн Данияр Муратбеков аттуу жарандын социалдык тармактардагы аккаунттарын издеп көрдүк. Анын Facebook'та 2 аккаунту бар. Бири өзүнүн аты менен Данияр Муратбеков деп катталган аккаунт болсо, экинчиси Данияр Алга деген ат менен катталган. Эки баракчада тең Муратбеков УТРКнын видеолорун бөлүшүп келген. Ал эми фейктер боюнча бир катар иликтөөлөрдө аты аталган Усубалы Каганат аттуу УТРКнын мурдагы кызматкери Муратбековду посторунда такай белгилеп келген. Эң кызыгы, Данияр Алга деген баракчада Муратбеков өзүнүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде иштейм деп көрсөткөн. Бирок качан иштеп баштаганы, министрликте кандай кызматта экени тууралуу маалыматты таба алган жокпуз. Бул суроолорго жооп алуу жана Муратбеков видеолорунда чыгып жүргөн саясат YouTube каналынын маданият министрлигине кандай тиешеси бар экенин тактоо максатында өзүнө кайрылдык. Ал министрликте иштебей калганына 4 жылдын жүзү болгонун, ал эми саясат каналынын жетекчилери ким экенин унутуп калганын айтты. Саясат каналынан УТРКнын атайын сюжеттерин алып барган Гүлжамал Көкүнбай кызы аттуу журналист чыгып жүргөн видеолорду көрүүгө болот. Аталган YouTube канал УТРКнын видеолорун бир эмес, бир нече жолу бөлүшкөн. Биз маалымат алуу максатында Гүлжамал Көкүнбай кызына байланышууга аракет кылдык, бирок суроолорубузга жооп ала албадык. Жогорудагы саясат каналына окшош дагы бир YouTube каналы Курч ТВ. Курч ТВ каналы YouTube'да 2023-жылдын 13 мартында катталган. Каналдын кайсы өлкөдө катталганы тууралуу маалымат көрсөтүлгөн эмес. Канал төптөлгөндөн баштап жалпы 90 видео жүктөлгөн. Анын 19-у түздөн-түз көз карандысыз медиаларга байланыштуу каралуучу маанайдагы видеолор. Азаттык, Кактус медиа, Политклиника, Клуб сыяктуу медиаларга карата, камактагы саясатчы, коомдук активисттерге карата каралуучу материалдарды даярдайт. Видеолорунда элдин оюн манипуляция кылган, ЛГБТны жактагандар, батыштын күчүктөрү деген сыяктуу кастык тилин колдонуп келишет. Аталган каналдагы Дилбар Алимованы каралууга катышып, 17-январда Дилбар Алимова кантип байыган аталышындагы видео материал жарыялаган. Анда Алимовага карата негизсиз каралуу болуп, эч кандай далил келтирилген эмес. Белгилей кетчү кызыктуу жагдай. Курч ТВнын видеолоруна чыгып жүргөн Абдыганы Суранов аттуу жаран Политклиниканын иликтөөчүлөр мектебиндеги тренингтерге катышып жүргөн. Төмөндөгү сүрөттөр буга далил. Биз Сурановдун өзү менен байланышып, анын Курч ТВ каналына кандай байланышы бар экенин билүүгө аракет кылдык. Бирок ал каналда иштебей калганын айтып, каралуучу маанайда жасалган видеолордо журналисттик этика сакталганбы деген сурообузга жооп берүүдөн баш тартты.
Айгерим Бекбоева аттуу Facebook колдонуучусу Дилбар Алимованы Бишкек шаарынан 4 батир сатып алган деген калп билдирүүнү биринчилерден болуп жазып чыккан. Бирок ал постунда бир гана квартиранын кадастрдын маалыматын көрсөткөн. Политклиника медиасы буга чейин Айгерим Бекбоева фейк экенин аныктаган. Айгеримдин баракчасындагы сүрөттөр мурун ВКонтакте социалдык тармагында казакстандык Мария Куланбекова аттуу колдонуучунун баракчасына жарыяланган. Айгерим Бекбоева Facebook'та 2022 жылдын аягында пайда болгон. Өзүнүн баракчасына уурдалган сүрөттөрдү жүктөгөндөн тышкары башка постторду жарыялаган эмес. Бирок учурда 3,5 миңден ашык досу бар. Айгерим жеке баракчасында анча активдүү болбогону менен түрдүү тайпаларга саясатташкан билдирүүлөрдү бөлүшүп турат. Facebook'тагы Зарлыкова Махабат аттуу колдонуучу дагы Дилбар Алимова тууралуу билдирүүнү тайпаларга бөлүшкөн. Баракчанын башкы бетинде турган сүрөттүн баштапкы булагы Instagram'дагы Кунтай баракчасы болуп чыкты. Махабат Аяна аттуу казак кызынын сүрөтүн колдонгон. Демек, бул аккаунт фейк. Махабат дагы өзүнүн баракчасында активдүү болбогону менен түрдүү тайпаларга активист, оппозициячыл саясатчы, эркин журналисттерди каралаган билдирүүлөрдү бөлүшүп келет. Анын постторунун биринен буга чейин фейк экени аныкталган Нургазы Айдарбеков комментарий калтырганын байкадык. Дилбар Алимованы жана башка журналисттерди каралууга активдүү катышкан аккаунттарды анализдеп көргөндө, алардын басымдуу бөлүгү фейктер экенин көрүүгө болот. Алар бирдей эле убакта белгилүү бир фигурантты каралуу өнүктүгүнө катышат. Кээде жазган тексттери бири-биринен такыр айырмаланбайт. Төмөндөгү фейк жана троллдор бөлүшкөн посттор окшош экенин байкоого болот. Каралууга катышып жүргөн фейктердин басымдуу бөлүгү жеке баракчаларында активдүү эмес. Алар эркин медианын өкүлдөрү, оппозициячыл маанайдагы саясатчы, активисттерди каралаган билдирүүлөрдү түрдүү тайпаларга бөлүшүшөт. Бирок фейктер ишенимдүүлүк жаратуу үчүн бири-бирине катталып, сүрөттөрүнө комментарий калтырып коюшат. Эркин журналисттерди массалык каралоого бир гана фейктер эмес, улуттук телеканалдын кызматкерлери да активдүү катышты. Алар фейктер тараткан маалыматтарды бөлүшүп, кастык тилин колдонуу менен эркин медиа өкүлдөрүн негизсиз айыптап чыгышты. Мисалы, Усу балык каганат аттуу УТРКнын ошол кездеги кызматкери Дилбар Алимованы Европадан тапшырма түшүп, ошонусуна акча алсы керек деп жазып чыккан. Каралоого катышкан дагы бир УТРКнын кызматкери Нурия Исакулова. Ал Facebook баракчасында телеканалда иштейм деп расмий көрсөткөн эмес, бирок жарыялаган сүрөттөрүнөн анын УТРКнын офисинде отурганын көрүүгө болот. Нурия Исакулова кармалган 11 журналисттин үй бүлөсүнө жардамга деп акча чогултуу демилгеси көтөрүлгөндө, Политклиниканын башкы редакторун кызматкерин карабай таштап салды деп айыптаган. Бирок кармалган журналисттерге жардам берүү үчүн элден акча чогултуу демилгеси Алимова тарабынан көтөрүлгөн эмес. Акчаны Кыргызстандагы медиалардын аракеттеги платформасы чогулткан. Баян Акулова аттуу Facebook'тун активдүү колдонуучусу 16 январда Дилбар Алимова тууралуу пост жарыялаган. Ал дагы жогорудагы фейктер колдонгон кадастрдын документин көрсөтүп, ал тургай Алимованын баатиринин баасында жазган. Бирок бул маалымат мекеменин документинде көрсөтүлгөн эмес болчу. Ошондой эле Кулова Дилбар Алимованы сөз эркиндиги, адам укугу деген атка жамынып алып, Кыргызстанда салттуу түшүнүктөрдү талкалап, үй бүлөлүк баалуулуктарды бузуп, бир жыныстуу некени пропаганда кылгандардын бири деп айыптаган. Баян Акулова фейк эмес, ал салык кызматында иштеген муниципалдык кызматкер. Бул массалык каралоолорго улай эле Дилбар Алимованын жеке киреше булактарын салык кызматы текшерген. Аталган кызмат жиберген катта фейк аккаунттар колдонгон маалыматтар дагы бар. 1-Май райондук салык кызматы билдирүү катында Дилбар Алимованы 2019-2022 жылдар аралыгында декларация тапшырбай жүргөн деп билдирген. Алимова аларга жооп катары Свердлов райондук салык кызматына тапшырып жүргөн декларациясынын көчүрмөлөрүн көрсөткөн. Экинчи дооматында салык кызматы 2019 жылы алган 34 чарчы метр болгон Тоңгуч Кеши районундагы 73/1 49 батирин декларациясында көрсөткөн эмес деп жазган. Алимова бул дооматка жооп катары бул квартираны 2011 жылдан тартып 2019 жылга чейин үлүштүк катыш келишим негизинде 8 жыл аралыгында бөлүп төлөгөнүн айтат. Буга далил болчу документтердин дөмүрчөттөрдүн көчүрмөлөрү тиркелет. Бул баатир салык төлөнбөй турган мүлктөрдүн катарына кирет жана ал салык декларациясында көрсөтүлгөн. Андан нары салык кызматы Бишкек шаарынын Алы Токумбаев көчөсүндөгү 29-үй 98 батир дарегиндеги 137,8 чарчы метр болгон батирди Падышата Limited компаниясынан 14,717,040 сомго 2023 жылдын 5 декабрында сатып алган деген калп маалыматты жазат. Буга жооп катары бул батирдин баасы 8,5,823 сом экенин жана бул квартира 2019 жылдан бери котлован кезинен тартып үлүштүк катыш келишиминин негизинде сатылып алынганын далилдеген документтердин көчүрмөлөрү тиркелет.
Жана дагы бул бааттар 2023 жылдын 5 декабрында катталган жана 2023 жылга карата бирдиктүү декларацияда 2024 жылдын май айына чейин көрсөтүлөт. Кызыгы, салык кызматынын эскертүүсүндө Бишкек шаарынын Тоңгоч Кичи районундагы 73/1 квартира 29 дарегиндеги 34,7 чарчы метр квартираны 743.100 сомго сатып алган деген калп маалымат жазылат. Бул бааттар Дилбар Алимовага такыр тиешеси жок жана тиешеси болгон дагы эмес. Кадастрдан чыккан маалыматтар буга далил болуп турат. Демек, фейктер жана айрым троллдор жазып жаткандай, бул жакта 4 баатыр эмес, 2 гана баатыр тууралуу сөз болуп жатат. Аларды бир канча жылдар бою бөлүп төлөө жолу менен сатып алынганына дүмүрчөктөр далил болуп турат. YouTube'дагы эркин журналист, оппозициячы саясатчы жана коомдук активисттерди каралоочу маанайдагы видеолордун астындагы негативдүү билдирүүлөр окшош эле колдонуучулар тарабынан жазылат. Мындай видеолорго комментарий калтырган айрым аккаунттарды карап көрдүк. Мисалы, Зикир Болот аттуу аккаунт саясат каналындагы Мадумаров, эркин журналисттер жана Дилбар Алимова тууралуу видеолорго терс маанайдагы билдирүүлөрдү калтырган. Анда ал атып салгыла, сабатсыз журналисттер, эшик блогерлер деп кастык тилин бир нече жолу колдонгон. Зуракан Тумакова аттуу колдонуучу Болот Тимировго карата жасалган каралоочу маанайдагы видеого ырайы суук, Кыргызстанда эмне кылып жүрөт деген комментарий калтырып кеткен. Ал эми Замир Мусаев аттуу YouTube колдонуучусу атайын кызматка эркин журналисттердин жеке мүлктөрүн тартып алууну сунуштаган. Мындан башка дагы каналдын видеолорунда жалаң негативдүү комментарий калтырган окшош аккаунттар ондоп саналат. Заманбап маалымат мейкиндигинде фейктер чындыкты бурмалап, калк арасында жасалма маанай жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турат. Бул коомдо олуттуу көйгөйлөрдү жаратат. Социалдык тармактарда чын экенинен күмөн санаган маалыматка туш болсоңуз, ал билдирүүнү таратып жаткан аккаунтту текшерип чыгыңыз. Маалымат алууда абайлаңыз.